Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу спорт сүйүүчүлөрү. Жума айланып кайрадан дүйшөмбү. Демек, кызматыңыздарда мен Нурсултан Турузбеков, Арена программасы. Саламатсыздарбы? Бүгүн биздин куттуу студиябызга келген коноктор өзгөчө жалпы кыргыз журтчулугуна таанымал болгон инсандар деп айтсам жаңылган болбойм. Көкбөрү боюнча Кыргызстан курама командасынын ошондой эле бүгүнкү күндөгү Ош облусунун атынан чыгып жүргөн Достук командасынын өкүлдөрү келип отурат. Анда биз конокторду тааныштырып баштайлы. Куш келипсиздер биринчиден. Достук Көкбөрү боюнча командасынын капитаны Байыш Ниязов. Ошондой эле Достук командасынын оюнчусу, эң бир мыкты улакчылардын бири, коргоочулардын бири Белек Мукаев. Куш келипсиздер. Маанайлар. Жакшы өзүңөр. Анан Достук командасы ошол учурда Кыргызстан курама командасы тууралуу дагы жалпы сиздердин карьераңыздар тууралуу бүгүн кененирээк сөз кылабыз. Ал ортодо мен көрүүчүлөргө кайрылып өтөйүн. Урматтуу теле көрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. Андыктан бизге байланышка чыксаңыздар болот. Студиябыздын номери 65 66 39. Эгерде аймактардан чыгып жаткан болсоңуздар, ушул эле номерлердин алдына 312 кодун терип чалсаңыздар, биздин студияга келип түшөсүздөр. Анда Байыш мырза, айтсаңыз, бүгүнкү күндө кыргыз жергесиндеги улактын абалы кандай, тагыраагы Көкбөрүнүн абалы кандай? Ошондон баштап, андан кийин сөзүбүздү андан ары улантсак. Эми улак жөнүндө айтсак, улакты көрдүңөр, улак аябай өнүгүп кетти. Азыр 9 майда буюрса жакшы дагы оюн болот. Азыр ошого келгенбиз, сбордобуз, азыр балдар. Ошо 9-дан дайрыланып атабыз. Ноорузда көрдүңүздөр, аябай кызык оюн болду финалда. Ошо жакшы оюн, Талас менен ойнодук. Талас дагы 3-4 жылдан бери өтө күчтүү команда, чемпиондор. Ошо финалда ойнодук, көрдүңөр, 7-7 болуп чыктык. Анан золотой голдон бир очкодон утулуп калдык. Жакшы. Демек, Достук командасы учурдагы Кыргызстандагы эң мыкты денилген 2 команданын бири деп айтсак болот. 3 команда. 3 команданын бири, эгерде Сокулук командасындагы кош эсептей турган болсок. Анан Белек мырза, айтсаңыз, улакта же болбосо Көкбөрүдө коргоочунун мааниси канчалык деңгээлде зор? Коргоочунун мааниси көп эле зор го дейм. Айде коргоочунун жумушу көп да. Тигилердин эңген баласын тосуш керек, биздин балаларды көп урдурбаганга аракет кылыш керек. Биздикилер алса, тигилер тозуп калып жардам бергенге жумуш коргоочунука көбүрөөк да. Эң кичи балдардан көрөкчү. Казанды кайтарыш керек. Ошондой мааниси. Чабуулга да чыкса болобу? Чабуулга да чыкса болот. Өз учурунда көбүнчө редко да ал чабуулга эми кээде келип калат шанстар, ошондо алып баскан күндөр болот. Негизи көбүнчө каждый бала өзүнүн жумушун кылса, ошондо бул футбол сыяктуу да. Каждый өзүнүн жумушун кылса, ошондо иш болот да, жакшы иш болот да. Жакшы. Анан Байыш мырза, акыркы жолу Ноорузда чоң мелдеш болду кыргызстандык Көкбөрү командаларынын ортосунда. Ошол мелдеште Достук командасы финалга чейин жетти. Командаңыздар сиздин купуңузга толду, жалпы эле команданын алып барган оюну? Биздин команданын толду. Балдардын баары да жакшы ойноду, көрдүңүздөр. Бүт бала 12 бала болот командада. 12 баланын 5 баласы защитник болот. 5 бала нападение ойнойт, 2 бала ортого чыгат. Анан защитник деп атпайсыңарбы? Защитниктен бирок 70% оюн защитниктерде да. Булар эми биз эң кичтерин кармайт, жана кандай эле кыйын оюнчуларды кармайт. Буларда шанс көбүрөөк да. Анан эң кичи балдардан болот, аттардан көрдүңөр, эми ортодон 2 баланыкы болот. Жакшы. Анан баягы финалда ошол алтын байгенин алтын упайдын натыйжасында Достук командасы жеңилип калды. Аны биз КТРК спорт телеканалынан дагы көргөнбүз. Ошол беттеш тууралуу айтсаңыз, эмне жеткен жок Достук командасына жеңишке жетүүгө? Эми бизден полуфиналда Сокулук менен ойногондо бир атыбыз, жакшы атыбыз кичине кырсык болуп калды. Ошоттон анан мен минген ат кичине аксап калды. Эми 2 атыбыз аркага тартты да. Ошондон болуп калды. Анан ошондон болуп калды дейм.
капитан катары Байыш мырзанын сөзүн уктук. Эми Белек мырза сиз дагы айтсаңыз, эң акыркы беттеш ошол оюн болду да. Бизде ошол оюнда именно защитник жакшы атыбыз бар эле да. Ошол кырсыктап калып көп иш бермек да ошол дагычы. Ошондон дагы кичине бир 2-3 гол түшүп кетти тигилердики. Акыркы минуталарда ошо ат болгондо кармап калмак да көп оюндучу. Анан капитандын да аты аксап калды ортодон. Анан кичине эми жерде кандай десем, судьялар билбейм үстөмдүк кылып коюшту, кичине көрдүңөр да оюнду. Кээ бир жерден ошол Талаштуу турган маселелер жаралып калды да. Ошо менен эле убакыт бүтүп калды. Ниче болдук, кайра золотой гол беришти. Золотой голдо жакшы ошо аракет кылдык, эми аттарыбыздын кичине күчү жетпей кетти да. Тигилер жалаң защита менен туруп иш кылып кетти, биздики защита кичине слабыйраак болуп калды да. Демек анда достук командасынын коргонуу бөлүгүнө караганда чабуул күчтүүрөөк экен да. Оюн көрдүңүздөр го эми турду, эми ошо действительно аттарыбыз кичине акырын чарчап калды, анан аттарыбыз күчтөр жетпей калды. Ошондон болуп калды го. Бирөөсү эми 9-уна жакшы даярдык болуп атат. Жакшы, ошол 9-майдагы мелдеш демекчи, азыр сиздер айтпасыздарбы, биякта Бишкек шаарында машыгуу жыйынын өткөрүүдөбүз депчи. Жалпы команда толук азыр Бишкек шаарында экен да демек. Ооба, бүт команда 12 балабыз ушактабыз, узбордобуз. Машыгуу окуу жыйыны кандай өтүүдө? Машыгуу жакшы, күндө ат минебиз, эртең менен 7-де чуркайбыз, тоого чуркайбыз. Топ ойнойбуз, зал карабыз, аттарды суутабыз, үйрөтөбүз, ошондой. Негизинен улакчылардын аттарын ар бир улакчы өзү суутуп, өзү карайбы, же аларды карай турган бөлөк адамдар барбы? Жок, ар биринин балдарынын өзүнүн аты болот. Өзү суутут, өзү үйрөтөт, казанга апарып саят. Жумушун казанга саятканда казанга саят. Защитниктер защитага үйрөтөт, бирден тозуп, бирөөнү кармап. Жакшы. Байыш мырза, сөзүңүз каралжы. Себеби бизге байланышка чыккан көрүүчүбүз бар экен. Анан ошол көрүүчүбүздүн сөзүн, суроосун угуп алып, анан ары маегибизди улантабыз. Урматтуу көрүүчү, биз сизди угуп атабыз. Кош келипсиз. Саламатсызбы? Салам алейкум. Алейкум ассалам. Кош келипсиз. Сурооңузду бере берсеңиз болот. Assalamu alaikum. Mo dostuk komandasынын oyuncularına ийгилик каалайт элем. Анан эме жана Норузда улакта судьялар кичине тияка тартып койду го, тартып ошого силер макулсаңар же? Сурооңуз жалпысынан түшүнүктүү болду. Келгениңизге чоң рахмат. Эгерде дагы сурооңуз болсо, кайрадан байланышка чыксаңыз болот. Анда буга чейинки машыгуу жыйыны тууралуу сөзүңүздү аягына чейин жеткирип койсоңуз болот. Андан кийин ошо машыгуу ушундай болуп атат. Күндө чуркамай, анан сууга барабыз, бассейнге барабыз, балдар 12 бала чогуу жүрөбүз. Ошо буюрса 9-уна катты аракет кылып атабыз. Финалга чыгабыз, бирди алабыз деген үмүттөбүз буюрса. Алла Таала насип кылса, буюрса жеңишке жетебиз деген. Эми азыркы бизге байланышка чыккан көрүүчүнүн суроосуна дагы азын-улак өзүңүздүн пикириңизди айтып өтсөңүз болот. Эми судья деген эми көрдүңүздөр го, эми көрүнүп эле турду, эми судьяны эми айта албайм, бирок эми кичине көп эле ошибкалар кетти судьяданчы. Эми оюн эми өттү кетти да, эми судьянын жактан кичине катачылыктар болуп калды. Ошо буюрса эми яндан бияка нормально болот го буюрса. Мындан ары албетте калыстарга эч бир команда нааразы болбосун деген тилекти карманабыз. Анан Белек мырза, айтсаңыз, буга чейинки ошол Нооруз командасына тагыраак Нооруз майрамына уюштурулган мелдешке даярдыктар кандай өттү эле? Азыр 9-майга даярдыктар кандай өтүүдө сиздин оюңузча? Буга чейин эле жакшы эле өтчү, эми жылыштар бар, эми азыр Кудай буйрса жанагы защитник аттарыбыз ошо кырсыктап калгандардын ордуна жакшыраактарын алдык, тамдап, эми Кудай буйрса ошол аттарда иш берсе, алдыга жылыш болсо деген ой. Балдар жакшы эле дайынданып атышат. Эртең менен капитан айткандай чуркамай залга барабыз. Колдон келишинче аракет кылып атабыз да. Эми Кудай буйрса 9-унда дагы
ойноп көрөбүз го. Может жеңишке Кудай буйрса. Негизинен даярдыктар буга чейинкидей эле экен деп айтсак болот, Ал ортодо дагы бизге байланышка чыккан көрүүчүбүз бар экен. Демек, биз аны кабыл алуудабыз. Урматтуу биздин көрүүчүбүз, биз сизди угуп атабыз. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam, куш келипсиз. Мен могу достук командасынан ташталган бир улак эсепке алынбай калды эле да өткөндө. Судья ошону эмне үчүн эсептебей койду, ошону билейин дегем да. Сурооңуз түшүнүктүү болду. Келгениңизге чоң рахмат. Анда сиз жооп бересиз го. Эми жана биздин бала таластарда жүргөн болчу да, оюнчу такымда болчу. Анан биздин бала жууп алган болчу. Анын таластыктан, калыстан бияктан замен тура эмес чыгып алган. Ошакта ошондон болуп жаратпай койду да. Негизи бизде як жактан чыккан эмес да, талас жактан чыккан да, замен тура эмес чыккан. Боковой судья байрагын көтөргөн. Анан берки судья ишкирип берген да. Негизи өзү биздин бала жуулган, биздин бала апарып салып койгон. Анын өзү негизи жаратыш керек болчу. Анан ал ошол жаратылган улак боюнча сиздер жогорку баягы инстанцияларга кайрылдыңыздарбы же жокпу? Кайрылдык, судья мен ишкирип койдум да, судьянын айтканынан да калсын туруп калдык. Судья ишкирган болчумун деп. Ошондон алып калдык. Жакшы. Менин оюмча биздин көрүүчүбүз толук түрдө өзүнүн суроосуна жооп алгандыр. Анда мен достук командасынын акыркы жаңылыктары тууралуу айтып жетиштик окшойт. Буга чейинки Байыш Ниязов деген ат чындыгында көпкө белгилүү, жалпы Кыргызстандагы улак көрөрмандары жакшы эле таанышат. Сиздин өзүңүздүн басып өткөн ошол спорттук карьераңыздагы жолуңуз тууралуу айтсаңыз, кайсы командада ойноп баштадыңыз эле, кайсы командаларда ойнодуңуз, жана ошондой эле кандай ийгиликтерди багынттыңыз? Мен 3-4 командада ойнодум өзү. Биринчи жаш кезимде Ош болуп келгем. Андан кийин Бөрүлдү командада ойнодум. Бөрүлдү 1 жыл ойнодум. Анан Рассвет Кожомкул деген командада ойнодум. Ошо Кожомкулда 3 жыл ойнодум. Кожомкул тарагандан кийин достук болдук. Достук болуп түзүлдүк. Бүгүнкү күндө достук командасында ойноп келе жатасыз. Кыргызстан курма командасында дагы ойнодуңуз. Мурдагы жылы көчмөндөр болгон. Ошондо Курман командада ойногом. Сборныйда ойногом. Жакшы. Былтыр ошол Сары Өзөн командасы чемпион болгондугуна байланыштуу Сары Өзөндөн көп оюнчулар барып, башка командалардан аз оюнчулар барып калган. Ошондуктан дагы ойнобой калганыңызды айтсак болот. Сары Өзөн командасы чемпион болуп, өздөрү чогулту, балдар командадан мыкты балдар терди. Биздин достуктан 1 эле бала кетти, Манас иним кетти, Ниязов. Манас иним кетти. Таластан 2 бала кетти, калган Сары Өзөндөн болду, Бөрүлдөн 2 бала алды, ошон чогулуп кетишкен. Жакшы. Эми ушул эле суроо менен Белек мырзага кайрылалы. Негизинен кайсы командаларда ойноп баштадыңыз? Мен башында Аракет деген бар эле. Ошондо чаптым, андан кийин анан Кабыланга кошулдум. 4 жыл Кабыланда чемпион болгонбуз. Анан 4 жыл Кабыландан кийин 5-жылы уттуруп биз 31-нде анан чачырагандай достукка өтүп кеттим да. Достукка өтүп кеттим. Астанага баргам, сборныйга. Биринчи качойникке каптан экөөбүз чогуу барганбыз сборныйга. Бул экинчи качойникте эми билбейм, бу жерде баягы ар бир өзүнүн жагына тарчат турбайбы? А жерде деле жакшы балдар барып келди, жаман дебейм. Бизди да жазып коюптур, бирок биз алысыраак экенбиз да. Ошо анан кийин чакырабыз, анан ошо бойдон тигилер өтүп кетти. Биз капитан экөөбүздү 15-чи, 13-чи кылып жазып коюптур. Тигилер кырсыктап же бирдеме болсо барат деп жазышкан экен да. Жакшы. Демек, алдыда дагы көчмөндөр оюндары бар, дүйнө чемпионаттары бар. Буюрса аларда Кыргызстан курма командасынын намысын коргойсуздар деген ишеним бар. Урматтуу спорт сүйүүчүлөрү, мына бүгүн достук командасынын оюнчулары менен биз маек куруудабыз. Анда алдыда ушул команданын оюндары тууралуу кыскача ролик бар болчу. Ошол видео роликтен кийин сөзүбүздү улайбыз.
Мына ушундайча достук командасы тууралуу кыскача ролик болду. Алардын мыкты делинген оюнчулары, ошондой эле мыкты делинген аттары тууралуу дагы көрө алдыңыздар деген ишенимим бар. Эми демек ошол роликтен улам биз сиздерге оюнчулар жана командадагы аттар тууралуу айтсак. Байыш мырза, сиз айтып берсеңиз жакшы болмок. Жалпы командадагы бүгүнкү күндөгү оюнчулардын ысымдарын жана алардын мүмкүн болсо позицияларын дагы. Балдардын ба? Жалпы. Эми көрдүңүздөр, мына Нурузда Аскат деген инибиз бар. Аябай жакшы оюн көрсөттү. Токмок деген ат жаңы, былтыр Бойко деген ат чыккан. Азыр Бойкога шерек Токмок деген ат чыкты. Аябай жакшы чыкты ал дагы. Чуркайт, казаңга сайлат. Аскат экөө аябай келишип калды бири-бирине. Месси деген атыбыз бар. Анан тоже жакшы ат. Мессини билесиңер, көп жылдан бери бар. Каулан командасында жүргөн. Ошондой аттар бар. Анан биздин командада дагы Баку деген бала бар, жаш бала, ал дагы жакшы ойнойт. Анан Азым деген жаңы бала келди. Балдардын бүт эле жакшы го. Баку ошо Мессини минчи эле да. Кауланда. Кийин бияка өткөндө аны Месси келди эле. Анан кийин бияктан Кыязга окшош калды алар. Кыяз минип калды да. Анан ортодон азыр эми мына оюнда Таши жакшы жүргүздү. Майлы баш Таши. Ползачник. Акбар бар, Иманалиев тоже ползачник. Ушул балдар жакшы иш берди. Эми Кудай буйрса эми келаткан оюнга дагы жакшы дайынданып атабыз, пландар бар. Эми мынсында дагы жакшы ойносок, биз кичине мында ортодон дагы алдырып жүрөттүк да, Архилес күчтат да негизи. Архилеске алдырып коюп аттык да. Ортодо эми бүгүнкү күндө Кыргызстанда эң күчтүү ат. Эң күчтүү ат ошол болот атпайбы? Ошо Архилеске бир жакшы ат табылса, ортого аракет кылсак, ошо ортону алсак. Ортодагы капитандын аты кичине аксап, оюндун мисалы жарымына чейин, полуфиналга чейин капитан ойноп келип анан финалда ат аксап болбодубу? Эми азыр капитанга да бир жакшы ат таптык эми. Капитан да мурунку жаш кезиндегидей тартса эми мынусунда аракет барбы деп ойлоп атам. Жакшы. Кудай буйрса, жакшы иштер бар. Бирок бүгүнкү күндө достук командасында мына ушундай күчтүү аттардан сырткары дагы бир көзүр бар, ал албетте Манас Ниязов. Манас Ниязов чындыгында былтыркы жылы Кыргызстан курама командасынын катарында бүткүл дүйнөлүк экинчи көчмөндөр оюндарында эң күчтүү мыкты оюнчу аталды. Бул боюнча дагы сиз өзүңүз кененирээк айтып өтсөңүз жакшы болмок. Бул Манас кече финалда экинчи көрдүңөр, экинчи голду ыргытканда кичине жыгылып, катыгыраак жыгылып калды. Кичине кырсыга мындай кичине травма болуп калды. Ошондон Манас жакшы болбой калды. Эми Манас көрүп атасыңар, Манаска тийген очко уже гол болуш керек. Анан Бойко дагы жакшы ат, көрдүңөр, билесиңер. Бойко кече семиздик болуп калды окшойт. Аяп атып, көп минбей атып, семиздик болуп калды кичине. Эми мунусун азыр каттык даярдап атабыз. Ошо семиз болуп калган, эркин чуркай албай калды да. Эркин чуркай албай калды кичине. Бирок баягы аттардын физикалык күчтүү болгону көкбөрүдө өтө чоң мааниге болсо керек. Эми бул спортсмендерде эле да. Бул ат дайым болгондо өзүн сезип калган. Жакшы, Белек мырза, сизге кечирим сурайбыз. Бизге байланышка чыккан көрүүчүбүз бар экен. Ошол байланышка чыккан көрүүчүбүздүн суроосун угуп алалы. Урматтуу телекөрөрман, биз сизди көрүүдөбүз, угуудабыз. Ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Сурооңузду бере берсеңиз болот. Улак жөнүндө суроо элетпайбы? Бул бизде улак ойноп атып, аттардын бутун кокустатып ошо аттардын бутун эмне кылса айыктырсак болот, ошо билегин ишитип алдык эле кокустатып чукур урулганда. Жакшы, сурооңуз аябай жакшы болду окшойт. Бир аздан кийин жооп алганга аракет кылабыз. Ага чейин сөзүңүздү жыйынтыктай берсеңиз болот. Буга чейинки айтып жаткан сөзүңүз. Не да? Сиздерде чукет сүр деп атыпчы. Не жөнүндө сөз кылат элек? Ат жөнүндө сөз кылатмыз. Ошол эми азыр баягы аттардын даярдык жөнүндө физикалык. Бойко мында кичине эркелетип койдук да, өзүбүздөн кетип калды да. Ал аяп багы жакшы лидер аттын эми буту кетип калбасын деп көп кыйнабай аяп койдук элек. Даярдыгы жакшы болбой, могу ишти жакшы кыла албай калды. Эми мунусунда Кудай буйрса жакшылап аракет кылабыз. Эми мында лидер аттар
көп аттар чыгып кетет окшойт. Жакшы аттар көп. Жакшы. Эми буга чейинки жок, азыр бизге да байланышка чыккан көрүүчүбүз бар экен. Демек, ошол байланыштан кийин сөздү улайбыз. Урматтуу көрүүчү, биз сизди угуп атабыз. Кош келипсиз. Алло. Алло, биз сизди угуп атабыз. Саламатчылык. Байш Ниязов. Бул сага суроо берели дегенбиз. Достук командасын дагы жаштардан дагы түзүп, өзүң команда алып чыкканга кандай ойлоруң бар? Могу талас команда 1, 2, 3 дегендей кылып эле жаштардан жакшылап түзүп чыгасың деген ойлор менен, тилектер менен. Күч кубат, достукка дагы күч кубат. Рахмат. Сизге дагы бир жолу рахмат. Анда Байыш мырза, мүмкүн болсо буга чейинки суроого жооп берсеңиздер жакшы болмок. Ким атты дарылоо боюнча Жооп беребизби? Э, Эми аттын дарылагымыз үчүн ар бир команданын өзүнүн тренери болот. Биздин бир тренерибиз бар, Азиз деген. Аттарыбызды бүт ошо таптап берет, оюнга чыгып атканда атыбыз ооруп калат, ошолорду дарылап берет, буттары кеткен буттарын айыктырат. Ошондой ветврачтар бар, ошолорго көрсөтүш керек, ошолор дарылайт. Кеткен, путу кеткендеринде күйгүзөт. Ошо мен Золотой деген ат минчим. Былтыркы жылда путу чабылган болчу. Анан бир жылда күйгүзүп, айыктырып, быйыл ойуна минип чыктым. Былтыркы августта эгемендүүлөрдө миндим, аябай жакшы болду. Анан Ноорузда кече полфиналда кайра ошо путу кайра кетип калды да. Аябай жакшы ат болчу. Ал аксабаган ал дагы күч бермек бизге. Жакшы. Анан эми кийинки суроо. Эми бул менин ниетим бар өзү жаштарды өстүрүп, жаштарды чыгарайын деген. Эми бул чыгарыш үчүн бизде азыр бир ат эле багыш канча? Бул 12 баланы багыш аябай чоң нерсе. Биздин байкелерибиз бар, Мыктыбек деген байкебиз бар. Ошо аттарды балдардын баары ошо карайт. Эми ошондо байкелер болсо достук 2 кылып команда түзсөк болот. Кичине спонсор жактан керек го. Демирчилер, демирчилер керек. Негизинен таланттуу оюнчулар көп болсо керек. Таланттуу көп. Азыр менен чүйдө оюн болуп атпайбы? 12 команда болуп атат да. Достук, анан 2 талас чүйдөн. Чүйдөн команда көп болот, 8-9 команда болот. Чүйдө эле өтүп атпайбы боюнчу? Ооба. Эгер бул оюн таласта өссө, таластан жөн эле 10 команда чыгат. Бул команда бир майрам эле Ошто өссө, Оштон жөн эле 20дан ашык, 10дан ашык команда чыгат. Эми көрөсүңөр, Оштон бияктан алып келип, жоргура тамак аш дегендер кыйын да эми. Алыстан келип. Мен ушу бул оюн бир эле бушакта эле чүйдө эле ипподром өтөрбөй. Эми бир жылда 4 оюн болот экен да. Областка болсо жакшы болмок да. Ошондо өнүгөт да. Себеби нарындан, көлдөн келиш кыйын. Себеби ар районда күчтүү балдар көп, аттар көп, эми биякта келе албай калгандар көп да. Эми бул оюн Ошто өтсө, балдар чыкмак, анан аттар чыкмак да, ошондой да. Жакшы. Анан Белек мырза, эгерде мисалы жаш балдарга силер туш келип калсаңыздар да, өтө эле күчтүүлүк кылып койбойсуздарбы деген дагы маселелер жаралат да. Себеби 22-0, Дем, ар бир баланын өзүнүн дээринде болот да. Бир убакта мен деле жаш болчумун да. Мен деле ошолорго окшоп аракеттен да бул. Ошолорго окшоп ар кайсы командада тартып жүрүп, анан элге таанылып көрүнгөндөн кийин анан ар кайсы жака чакырып, сиздер чакырганда эле Кабаланга чакырышты эле, үйдө отун жарып жатканда. Анан Кабаланда 4 жыл защитник болуп ойнодум ошондо. Жакшы. Байыш байкем деле ошол Кожомкулда, Бөрүлдө кат ойноду. Анан кийин экөөбүз эми достукка мына чогуу тартып алдык. Сборныйга чогуу бардык. Ар бир бала өзөт да ошентип. Ойной берсе өзөт да. Анан биз менен күчтүгө илим калдык деп жүрө берсең, ал болбойт го дейм. Аракет кылыш керек. Аракет болсо эле жылыш болот да. Буга чейин мисалы Байыш Ниязовго ошол учурда Кыяс Ниязов сыяктуу мыкты делинген улакчыларга каршы ойноп жүргөнсүз да. Кабаланда ойноп жүргөндө менин жумушум только Байыш байкем менен эле Манас эле. Ушу экөөнү тошушум керек, улак алдырбашым керек. Ушуларды карашым керек. Ышыл ушу экөөнүн жок кылыш керек оюнда. Бөрүлдө жүргөндө Бөрүлдө ойногом, Япончук деген ат менен да.
Каулан менен финалда ойногонбуз да. Анан эле чыгып атканда мен защитыңды айтам да, белекти кармап кой депчи. Анан чыгып атканда эле белекти кармап алып пайлап баары бир коюп кетчи да. Мен отелечи. Белек. Кийин ошону айтып капитан достукка келди, достукка чогуу элден бияка чакырып алган. Как раз биз чачырап кеттик. Биринчи көчмөндөн кийин. Анан ошол ойдон бияка защитник болуп калдым. Азыр эми ошол жол менен эле аракет кылып атам азыр деле. Башта. Жакшы. Иштин деле жумуш кылбайм. Былтыркы жылы мына Сары Өзөн деген команда бар болчу да. Ал дагы эң чоң бир атаандаштыктарды жаратчу. Быйыл ал команда жок. Оңой болбоду бир аз оюндар. Неге? Сары Өзөн сокулук өтүп кетти го. Бардык оюнчулар сокулукта ойноп жүрөт. Болбагал деген эле 8 бар, 6 барбы? Капитан. Ооба, 6 болду. Ойнобуду биз менен. Сокулук болуп чыкты. Полуфинал ошону ойнодук. Азыр мурунку Сары Өзөн команда сокулук болуп кетти деп айтсак болот. Ооба, сокулук болуп кетти. Жакшы. Анан аларды жарым финалда утуп алдыңыздар 7-5 эсебинде. Ал оюн деле өтө кыйын болсо керек. Капитан ат ошондо аксады да. Полуфинал. Ал оюн өтө катуу болду. Анан биз катуу даярданганбыз, анан балдарыбыз аябай жакшы иштеди. Анан биз ортого бир ат келген, Аскөлдөнчү ортого. Ошо атыбыз жакшы. Бул оюнда өзү ортого чечет да, 70%. Акилеске окшогон ат чечет да, оюн жүргүзөт. Анан сокулук ойногондо биздин атыбыз жакшы жатып берди, бири-бирден. Эми оюнубуз жакшы жүрдү, анан алар тең кичине мындай кандай, алар күчтүү команда. Чемпион болуп жүргөн бүт эле балдар, бир аттар. Эми оюн бизге экен, биз утуп кеттик. Алар катты аракет кылды. Жакшы. Эки финалда ойнодуңуздар деп айтсак да болот да, ошондо достук командасы. Ошондой болуп калды. Биз ошо полуфиналда ойноп атканда экинчи таймда болду. Экинчи таймда ошо эң защитник, эң кыйын атыбыз Чагылан деген ат болчу. Ошондо кырсык болуп калды. Анан оюн бүтөр маалда меники аксап калды. Бул өзү бир командада 12 ат бирдей болсо, оюн жүрөт да. Эгер 1-2 аттан адассаң, бир аттын баары күч берет да. Ошо биз эки финал болду да бизгечи. Жакшы. Буга чейин Кыргызстандын эле чемпионатында эмес, Казакстанга да барып келдим дедиңиз. Ошол Рассвет командасы менен биз жакшы элебиз. Казакстанда эл аралык мелдештерге катышып келгенсиздер. Андан кийин Кыргызстан курама командасы менен да Казакстандагы көкбөрү менен Кыргызстандагы көкбөрүнү салыштырып өтсөңүз да. Эми биз Казакстанга Кыргызстандан 3 команда барганбыз да. Биз Кожомкул болуп барганбыз. Анан булар Каулан деп барышкан. Анан Таластан бир команда барган. Анан Чимкентке барганбыз. Чимкенттен бир утуп чыгып, Таласы Каулан менен Кожомкул финалда ойногонбуз. Ошондо казак акын ырдаган. Казак бауырым кыйналма, эки кыргыз финалда деп ырдаган трибунадачы. Анан аякта кыргыздарыбыз көп экен, биздин бир туугандарыбыз камера сода алгандарчы. Алар желекти көтөрүп, дух берип бизге Кыргызстан деп аябай жакшы оюндар көрсөтүп келгенбиз. Ошон 1-2 ойноп калганбыз барып. Жакшы. Анда ошол Байыш Ниязов агабыз мырзаны улакчы Кыргызстандын көптөгөн ошол спорт сүйүүчүлөр жакшы тааныйт деп айтып өттүк. Сөзүбүз куру болбосун. Байыш Ниязов тууралуу да кыскача ролик бар болчу. Ошол кыскача видео роликти көрүп, андан ары дагы маегибизди улантсак.
Ниязов. Birinci hareketler ешкімде игілікті болған жоқ. Байышниязов. Анын артынан Атпар Иманбеков баратат. Байышниязов құлақтан ұрып алды дағы. Ағызанның қырына тиіп ары өткен. Байышниязов, команда капитаны, өте жоғары жылдамдықпен Мына ушундай Байышниязов мырзанын дагы эң бир мыкты делинген чабуулдары, ошондой эле тайгазанга түшүргөн улактарын көрүп өттүк. Жалпылап алып карап келгенде дагы жакшы. Анан сиздин ыргыткан улактарыңыздын кээ бирлери кирип анан кийин кайра чыгып кетип атты да, бул эмнеден кабар берет? Өтө эле кубаттуу ыргытып салдыңыз беле же? Менин атым казанга сайылбайт да. Бойкадай, токмоктой сайылбайт. Ал казанды же бузат же секирет да. Бир жолу казанды аттап өтүп кеткен да, сайылбайт. Только булут кылам да. Кээде туура эмес ыргытып каласың, кээде шашылып каласың да. Расчет менен ыргыта албай каласың, или улакты жыйнагыча. Мен атым өтө скоростной да. Улакты оңдоп, тизгинди тартып улакты оңдогуча уже казанга келип каласың да. Ошол маалда уже расчеттарым жоголуп калат. Негизинен улактын салмагы канча? 30-35 чейин. 35 килограммга чейинки стандарт. Ал ортодо сөз андан улантабыз. Бизге байланышка чыккан көрүүчүбүз бар экен. Урматтуу көрүүчү, биз сизди угуп атабыз. Куш келипсиз. Саламатсызбы? Саламатчылык. Сурооңуз болсо бере берсеңиз болот. Делекке суроом бар эле да. Сурооңузду бере бериңиз, уланта бериңиз. Белек кандайсың? Жакшы, жакшы. Мен Нуржан байке. Кандайсыз байке, жакшысызбы? Жакшы. Белек, эмне биздин өйдөгү зонанын балдарга кандай планыңар бар? Биздин балдарды, жогорку зонанын балдарын көтөргөнгө. Эми биздин жогорку зонанын балдарын көтөргөнгө байке бизде кичине спонсор жагынан жакшы кишилерибиз болсо, ошолор кайрылсак деген ой бар эле. Бирок ошо биздин өйдөгү зонада көп балдарчы. Азыркы жакшы командалардын ичинде тартып жүргөн бүт эле өйдөгү зонадан көп да. Ошол балдардын баарын чогултуп алсак, биз жактан эле бир жакшы команда чыгабы деп ойлойм. Эми аны жанагындай демөөрчүлөр, спонсорлор болсо аракет кылсак болот.
Жакшы жооп болду. Өз учурунда жооп бердиңиз. Анан ошондой 35 килограммга баланчы улакты алыс каралыктан да кыргытып койгон абалдарыңызды байкай алдык. Бул албетте өтө чоң күчтү талап кылат. Ошондой ылдамдыкта бара жатып, ошондой алыс каралыктан соккуну жасоо бул кыйынчылыктар жаратса керек. Ооба, чем сайылган оңойдо мен атым сайылмагандан анан ошондой кыргытам да булуткан. Буюрса азыр бир жаңы ат алдык. Ошону үйрөтүп атам, азыр бойкадай токмоктой кылып сайып, буюрса жакшы болсо жакшы болуп кетеби дейм. Жакшы ат. Азыр мен минген ат Золотой деген ат аябай жакшы ат болчу. 3 жыл 4 жылдан бери минет болчумун. Ошо көнүп калган да. Кичине бирке аттар көнбөй, жакпай азыр бир ат тандадым. Буюрса үйрөтөбүз го. Жакшы. Анан буга чейин сиздердин улактагы жүргөн карьераңыздар тууралуу, ошол учурда достук командасы тууралуу айттык. Эми азыр гана сиз бир байкеңиз менен маек курдуңуз. Чындыгында кайсыл жердин кулуна болосуз? Ошол тууралуу айтсаңыз. Чүйдөн эле Аламин район Койташ айылынан. Койташ айылы. Койташ айылынан. Биз жакта өйдөк зонадан азыр данный момент ушул өзүбүздүн эле Аламин районунан тартып аткан балдар көп. Ал Сейитбек менин районунда бала. Ал Сейитов Дышаны бар, байкези. Баку бар. Мен өзүбүз 2 бир тууганбыз. Негизи 4 бир тууганмын, экөөбүз улак тартабыз да. Мукайып Тилек деп Сары Өзөндө ойночу. Анан Көкжал командасы чыгат бай. Жаш команда. Ооба. Ушул командада менин районун балдары да булар. Аламидден чогулган балдар. Эми дөмөрчү болсо, жакшы кишилер, байкелерибиз чыкса, колдосо ушул Көкжалды көтөрсөкпү деген ойлор бар эле. Көкжалдын капитаны Досбала болот. Чиста өзүнүн мээнети менен алып келатат да алчы. Анан Арашан деген чыгып атат эми мына. Ошо ал Сейитбектин байкелери алып чыгып атат. Ошолорду бир сборный кылып, демирчилер болсо алып чыкса, дагы айылда жаткан таланттар көп биз жакта. Ошолор чогултуп алса, тоже бир сильный команда чыгат да бизденчи. Жакшы. Анан ушул эле суроо менен эми капитанга да кайрылалы. Эртеден бери Белек мырза сизди капитан деп айтты. Эми толугураак айтсак, мына Байшниязов мырза айтсаңыз. Кайсы жерден кулунусуз, канча бир туугансыз, негизинен Ниязовдордун династиясы бар деп коет Көкбөрүдө, ошол тууралуу да айтып өтсөңүз. Мен Оштон, Өзгөн районунан болом, 5 бир тууганбыз да. Бешебизден улак чагабыз. Азыр командада 3 ойнойбуз. Мен, Кыяз, Манас иним. Анан Жаныш деген байкам бар. Жаныш байкам аябай чоң улакчы. Азыр эми команда ойнобойт, турпак чабат. Ошо акам аркылуу улакчы болдук да, биз себепкер болуп калдык. Эми жайлоого чыктык да, биз кичине кездечи. Жайлоодон анан улак болчу, теке улак. Анан аябай жакшы аттарыбыз көп болчу. Эч жакшы ат бербейт эле да магачы. Ал кезде совхоз болчу да, совхоздун жылкыларын атамакчы. Анан ошонун жаман аттарын берчү. Алдыр үйрөтүп элем, ыйлайт элем, неге жакшы ат бербейсиз мага депчи. Көрсө, азыр салыштырсам туура кылчу экен да. Жаман атты минип эңкейип алып, жулдуруп үйрөп, ошентип үйрөнгөнмүн да. Ошо байкам аркылуу улакчы болгонмун, акам аркылуу. Анан атам дагы чоң улакчы болгон. Ошондон кийин мен акам байкем көрүп өстүм, мени көрүп инилерим өстү, ошондой да. Негизинен аганы көрүү ине өсүп, улакчы болуңуздар. Улакчы болдук. Жакшы. Кыяз Ниязов тууралуу дагы кененирээк айтып өтсөңүз, аны сизден жакшы тааныган улакчы жок болсо керек. Эми Кыязды комам аябай жакшы. Месси деген ат менет, көрөсүңөр эми любой жерден бир ат чыгат да, чоң билеген улактарды ыргытып кетет. Анан өзүбүздө Ошто эми команда аз болот да бизде. Бизде эми торпок улак болот, той улак болот. Ошо бир туугандар чогулуп бир ойнойбуз. Жакшы. Ошо. Торпок улакты тартуу, салуу чоң кыйынчылыктарды жаратса керек. Командалык көкбөрүгө караганда. Же командалык көкбөрү кыйынбы? Ар кимге караганда эми бирок негизи бизге өзүбүздүн көнгөн улак чыгат да, аламан улак, торпок улак. Жакшы да.
Ал жагат кыйынычы. Кыйын команда оюн го. Командалык көп травма аласың. Атаандаштар болот. Аттарың травма аласың. Анан биздин аламанда ат көп травма албайт да. Бул оюнда ат көп травма алат. Кандай не деген аттар кетип калып атат, кандай кыйын аттар буту кетип калып атат, кырсык болуп калып атат. Аламанда кетпейт да. Жакшы. Анан мына Белек мырза ушунча улакта жүрүпсүз, кыйын болгон учурлар болсо керек, чындыгында машыгууларда дагы оюн алып барып жатканда дагы ар кандай кокустуктар көп болот. Чоң бир жаракат алып калган улакчылар да көрүп жүрөбүз. Эгерде уулуңуз же болбосо иниңиз улакка келем десе, кандай көз карашта болот элеңиз? Алар келет постоянно эле ойношот, көрүшөт. Мен Тилек байкем экөөбүз карама каршы тартып жүрдүк да. Ал Сары Өзөндө ойноду, мен Кабыланда ойнодум, Достукта ойнодум. Ал Сусамырда ойноп жүрдү, мен Кабыланда ойноп жүргөндө. Кийин мен Достукка киргенде алар Сары Өзөн болуп чыкты. Бул билбейм кандай десем. Балаңыз улакчы болбосу келсе. Балдар үйдө улакчы болом деп атат. Бирок Кам куйттар. Билбейм, айта албайм. Өзү чоңойсо көрөт да. Бирок улак тартам десе тарта берет. Мен каршы деле эмесмин. Жаракат алган, мен наоборот көбүрөөк элге жаракат кылдым окшойт, мен жаман көрүшөт окшойт. Мен урам да только, зашта кылам, урам. Мен жумушум ошол да. Жакшы. Башка жумуш кыла албайм. Мен балдарым мендей улакчы болсо деп ойлойм. Улакчы болсо мен жакшы сыймыктанмакмын. Улакчы болсо биздей болсо да, Манастай болсо, биздей болсо жакшы болмак. Ниязовдордун доору дагы болсо уланмак. Уланмак. Бирүсө уланат го, дагы байкем балдары бар. Алар эми өсүп келатат. Аларым да бир 2 жылдан кийин Манаста бир бала чыгат, бирүсө Кудай кааласа. Жакшы. Анан мына улак деп айтып калдык. Улак көкбөрү сезон болуп бөлүнөт. Мына 21 март, 9 май, 31 август. Ошол мелдештерге даярданасыздар. Андан бөлөк башка учурларда эмне менен алектенесиздер? Бизде могу верхний өйдөк зонада суббота, воскресенье постоянно жырлак тойлор болот. Ар бир айылдар өздөрүнчө поколение түзүп алышкан, поколение оюндар болот. Ошол кыш бойло ошону тартып чыгабыз жазга чейин. Анан бияка сбор башталганда бияка сбор кетебиз. Ата кышында ошол жырлактарды тартып турабыз. Жакшы. Бул шеп жак буякта улак көп болот буларда. Бизде токтоду улак. Негизи кышында силер ошону тартасыңар. Негизинен эмне менен алектенесиздер улактан башка? Үйдө тиричилик. Улактан башка ошол үйдө эле жайында тоодо жүрөм. Шеп Ошто Бишкекте эле жүрөт окшойт, билбейм, көп деле көрбөдүм дешет. Улактан бөлөк жумуш кылабыз да, улактан бөлөк жумуш кылбасаң, улак менен кыйын го, тиричилик. Кичине аякбек кылабыз. Ат-пат алып сатабыз, кичине соода-пода кылабыз. Сонда. Жайында атам, апам жайлыга чыгат. Жайлыга чыгабыз, эс алган, кымыз ичкен, аякта улактар болот. Улак чыгабыз, улак тартабыз. Ошо. Айылга барсаңыз, ой, байыш, бул кыйын деп айтса керек. Жок, андай эле деп айтам. Биз жакта кыйын улакчылар көп. Кыйын улакчылар, палвандар көп. Абдан жакшы. Мына ошол улактан сырткары дагы алектенген жумушуңуздар болсо, бул албетте кыргыздын нукуралуулугуна баягы түзмө түш шай келген кесиптер экен да. Сиз жайлоого чыксаңыз, сиз дагы жайлоого чыксаңыз дегендей. Анан мына Достук командасы негизинен 3 жылда чемпион аталганда деле 3 миллион сом алса керек да. Жалпы байге фондучу. Анан сиздерди башка каржылык жактан кайсы инсандар же болбосо кайсы компаниялар дөмөрчүлүк кылып келет? Биздин 2 байкебиз бар. Ошо эле кылат. Бул нерсени бир Мыктыбек Туташев деген байкебиз бар. Ошо баштаган бул команданы. Анан дагы бир байкебиз бар, Алмаз деген. Ошо эле ошо бүт балдарга
аталып берет, жардам кылат. Ошо байкелериме ыраазычылыгымды билдирет элем, рахмат айтат элем. Ошо байкелерибиз бар үчүн ушу даражага жетип, финалдарга чыгып ойноп атабыз да. Жакшы. Биз дагы ыраазычылык билдиребиз. Себеби ушундай күчтүү таланттардын ачылып, жалпы кыргыз элине таанылып жатканына. Ал эми, урматтуу коноктор, бизге бөлүнгөн убакыт да акырындап марасына жакындап келип калды. Эми сиздерге эркин микрофон берели. Белек мырза, сизден баштайлы. Мен кайрылып койсом болор? Болот, албетте. Мен Койташ айылына салам айтат элем. Ата-энеме Ниязбек, Алмагүл. Жалпы тоон жигиттерине да биздин байкелер, демирчилер ойгонуп, ушу тоодон жакшы бир командада алып чыгышса жакшы болот эле. Ушу жаш балдарды колдоп, биз жактан дагы жакшы команда чыксабы деген оюм бар. Үйдө келинчек балдарыма салам айтам. Жалпы дайын тааныган досторума, кыргыз элим аман болсун. Ошол тынччылыкта эле жашайлы. 9-майда жакшы да улак көргөзгөнгө аракет кылабыз. Буйруса. Келиңиз. Мен деле биринчи ата-энеме ыраазычылыгымды билдирем. Ошо ата-энем биздин пешеңибиз ар дайым бар болсун, биздин тобуз болуп жүрө берсин. Анан ошо эки байкебиз ушу достукту келгендерге ыраазычылык билдирем. Анан недебизде ушу бүт улак тарткан улакчыларга баардыгына калып айтам. Ушундай биз жактан ушундай балдар, биздей балдар көп чыгып, ушундай таанылып ойносо экен деп. Өзүмдүн ниетим бар, ошол жактан бир команда кылып жаштарды өстүрөйүн деген ниетим бар буюрса. Ошо баардыгына калып айтат элем, тынччылык болсун, токчулук болсун, ушундай оюндар көп болсун. Ошо силерге рахмат чоң. Сиздерге дагы рахмат. Урматтуу спорт сүйүүчүлөрүм, ошентип Арена программасынын дүйшөмбү күнкү чыгарылышы марасына жакындап келди. Бүгүн биздин студияда конокто Достук командасынын капитаны Байыш Ниязов жана ошондой эле оюнчу, коргоочу Белек Мукаев мырзалар болду. Келгениңиздерге чоң рахмат. Сиздердин ал эми сиздер менен коштошууга дагы мезгил келип жетти. КТРК спорт телеканалынан алыстабаңыздар, себеби биздин каналда ар качан кызыктуу спорттук окуялар уландуу түрдө көрсөтүлөт. Кайрадан кезишкенче аман болуңуздар. КТРК спорт каналынан алыстабаңыздар.